بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мейірімді жана райымды Аллахның атымен баштаймын. Аллах Таалаға шексіз мақтаулар. Сүйікті пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салам дуалар болсын. Аллах Таала biz pendeler özgöçe musulmandardın пайдасы üçün жаратылған 12 айдың içinden bir aylarda başka ayga qaraganda faziletli olan. Misal üçün Ramazan ayı başka 11 ayga qaraganda özgöçe Oroza ayı, Kur'an düşkün ayı. Cuma kündördün içinden Cuma günü özgöçe gün, tündördün içinden Kadir günü özgöçe tün. Noşol siyahtı İslam tarihinde belgili және ал күні қылынған ибадаттар башқа күнгі қылынған ибадаттарға қарағанда алдағанша сауапты жана инсанға пайдалы екендігі айтылып жүр. Ошол күндердің бірі мына Құда қаласа ертең Мухаррам айының 10 күні Ашура күні деп қояды. Бұл күнде Ашура күні Мухаррам айының 10 күні болады дағы. Ал күнгі қылына тұрған амалдар парыз емес, важип тағы емес. Балким мустахаб. Қылған адам ибадаттың соғын ала береді, қылбаған адам күнәкөр болбайды. Қылса жақшы, қылбаса соғыптан қорғалады, фазилеттен қорғалады күн. Андықтан ертең Құда қаласа Ашура күнінде парыз болбаса дағы, важип болбаса дағы, шол пайғамбарлар Аллах Тааланың нусратын алған күн, көптөгөн жақшы іштер, пайғамбарлардың мужизалары болған күн, Ашура күнге тура келеткен. Ошол күні біз дағы башка күнгө караганда өзгөчөлөнүп, колдон келсе орозо тутсак, орозону дагы жалгыз бир күн эмес, балким 2 күн тутуп бериш керек. Ашура күнү. Неге үчүн? Анткени Ашуранын 10 күнүндө жалгыз орозо тута турган болсок, анда христиандарга окшоп калабыз да. Ошон үчүн бир күн алдынан же бир күн артынан кошуп, жүп кылып орозо тутуу пайгамбарыбыз сүннөт кылган. Ошондон экен эртең орозо тута турган болсок, бүрсү күнү дагы кошуп тутушубуз керек. Жалғыз тұтып қоя тұрған болса, ал күнкі тұтқан оразауыз мәкрү, жақсы емес та. Ошондай эле Ашураның 10 күнүндө ораза тұтқандан сырткары садака берсек, жакшы иш кылсак, бирөөгө жакшы сүйлөсөк, ораза тутсак, айтор Аллах Тааланын алдында сооптуу болгон амалдардын кайсы бирин кыла турган болсок, башка күндөргө салыштырмалуу ал күнкү ибадаттын сообу алда канча жогору. Ошондуктан Ашура күнүнүн мындай фазилеттүү болгонун себеби ислам тарыхында белгилүү болгон бир канча пайгамбарлар Ашура күнү Аллах Тааланын жардамына, жеңишине ээ болушкан. Мисал үчүн Адам алейхиссалам Ашура күнү Адам алейхиссаламдын тообасы кабыл болгон күн. Адам алейхиссалам оба энебиз менен бейиштеги тыюу салынган даракты жеп, бейиштен куулуп, андан кийин кылган күнөө иши үчүн не кылат? Аллах Тааладан жалбарып, тооба кылып кечирим сурайт. Ошо Адам алейхиссаламдын тообасы кабыл болгон күн бул Ашура күнү экен. Андыктан сиз менен биз дагы айып кемчиликтен, күнөөдөн аруу эмеспиз. Бардыгыбыздын өзүбүзгө белгилүү болгон күнөөлөрүбүз бар. Андыктан ошол кылган күнөөлөрүбүз үчүн Аллах Тааладан жалбарып, Ашура күнүндө Аллахым Адам алейхиссаламдын тообасын кандай кабыл кылган болсоң, Аллахым менин да тообамды кабыл кыла көр. Менин да күнөөмдү кечиргин деп, Ашура күнүндө атайын даарат алып, 2 рекет намаз окуп, намаздын артынан жалбарып, дуа кылып, тооба кыла турган болсок, бул дагы экен сиз менен бизге берилген Аллахтын бир белеги да. Мына ушул нерсени биз не кылышыбыз керек? Кызыгып аткарып алышыбыз керек. Сооп иш дегенде биз өзгөчө ыймандуулар, мусулмандардын ичинен намаз окугандар, намаз окугандын ичинен ыхласы бекемдер, бул сыяктуу мустахаб болгон амалдарды калтырып койбостон, кече жумага барып тооба кылып келдим, эртең кылбай эле коеюн дебестен, балким эртең кылышыбыз керек дагы. Пайгамбар да айткан, силер бир күндө 100 жолу астагфируллах деп айткыла.
Antkeni men bir gün, her gün sayın keminde 70'ten 100'ge çeyin astagfirullah dep Kudaydan keçirim surap dua kılam деген пайғамбарыбыздан. Эми пайғамбар болуп туруп күнүнө 100 жолу истигфар айтып кечирим сураган болсо, пайғамбардан 14 кылымдан кийин келип түн уйкусун ибадатка эмес дүйнөгө бөлгөн, уйкусун намаз үчүн эмес уйкусун оюн зоок үчүн кечирген, дүйнөнүн артынан кууп жүрүп чарчап чалыкканда аргасында намаз окуп аткан, же болбосо аргасынан уктуп аткан биз алсыз пенделер бүгүн 100 жолудан 1000 жолуга чейин истигфар айтсак да кемдик кылат да. Ошон үчүн көбүрөөк тооба кылайлы. Экинчиси, Аллах Таала Ашура күнүнүн 10 күнүндө Нух алейхиссаламды Ашура күнүнүн 10 күнүндө Нух алейхиссаламды жер бетин суу каптап, Нух алейхиссалам кемесинде калат. Ашуранын 10 күнүндө Нух алейхиссаламды не кылат? Кемеси кургакка токтойт экен да. Ошол күн Нух алейхиссаламдын суудан кутулуп, кургактыкка чыга турган күн экен. Ошол сыяктуу туугандар, Нух алейхиссалам суудун ичинде кайыгына калган сыяктуу бүгүн сиз менен биз дагы көзүбүзгө көрүнбөгөн менен ошол суу сыяктуу бир нерсенин ичинде калып кетебиз да. Бирок аны өзүбүз байкабай атабыз. Ал эмне десе, ал бейкапарлык. Ал гафилетте калуу. Бейкапар жүрөбүз да, кудум эле өлбөйчүдөй, кудум эле бүгүнкү күн эртең дагы чыгып келе берчүдөй. Бардык нерсени биз кеңирип алгандыктан акыретке болгон үмүтүбүздү кыска байлап коюп атабыз да. Нух алейхиссаламды кемесин кургакка чыгаргандай, Аллахым, мени дагы жаман адаттардан, жаман иштерден, жаман чөйрөлөрдөн, жаман адамдардан арылт. Нух алейхиссаламдын кемеси кургакка чыккан сыяктуу мени дагы өзүң туура көргөн бир жерге жакшы кургактыкка, ыймандуулук чөйрөсүнө, адептүүлүк чөйрөсүнө, илим чөйрөсүнө, дин чөйрөсүнө, жашоо оңоло турган бир чөйрөгө мени да чыгарып койчу деп Кудайдан суранып дуа кыла турган күн экен да. Бүгүн балким бул сөзүбүз бир аз одоно болушу мүмкүн, бирок сабак ала турган, окуя боло турган, бул окуядан сабак ала турган нерсе. Нух алейхиссаламдын кемесинде билесиздер, Аллах Тааланын буйругу менен ар бир жаныбар экиден чыгат. Туурабы? Ит, мышык, төө, жылан, эмне жаныбар болсо баарысы бир эркек, бир уйгач болуп ошо кемеге чыгышкан да. Нух алейхиссаламдын кемесинде көбөйүүгө уруксат жок эле да. Кошулууга болбойт эле жаныбарларгачы. Себеп анын кемеси канча ай сууда жүрүшүн эч ким билбейт эле да. Белгисиз болчу. Ошого Нух алейхиссалам не кылган? Жаныбарларга жарыя кылган да. Кеме кургакка токтогонго чейин эч бир жаныбар эркеги ургачы бири-бирине жакындашпасын, кошулбасын деген. Көбөйүшүүгө бул жерде болбойт, кеме чөгүп кетет деген да. Мына ошондой буйрукка баш ийбеген эки жаныбар болгон. Ошонун бирөөсү ит, бирөөсү мышык да. Иттин кошулганын мышык чагымчылап келген да. Нух алейхиссаламга мышык чагымчылап келет. Аллахтын элчиси, сенин буйругуңа ит баш ийген жок. Иттик кылды. Кечинде ургачысы менен кошулду, мен көрдүм депчи. Ана итти чакырып сурайт, сен ушундай кылсың го? Жок, кылган жокмун дейт. Мойнуна албагай. Эртеси күнү дагы кошулат, дагы айтып келет. Итти чакырса дагы эмне дейт? Жок, кошулган эмеспиз дейт. 2 күн катарынан мышыктын күбөлүгү эмне болду? Домат болду да. 3-чү күнү мышык эмне кылды? Аллага кайрылды да. Аллахым, ушул ит кылган ишин мойнуна албай жатат. Менин сөзүм куру домат болбосун, сенден сураныч, менин сөзүмө бир далил кылып койчу деп суранган экен да. Ошо мышыктын дубасынын айынан иттер эмне болду? Кошулганда жабышып калды да. Нух алейхиссалам ошондо көрдү да. Деди. Колго түштү да. Некен? Ал бекеринен эмес экен да, иттердики дагы көрүсүзбү? Не үчүн? Аллах Тааланын буйругуна, пайгамбардын буйругуна баш ийбестен өзүнүн нәпсисин ээрчиди да. Иттик кылды да. Анызас келгенсип, айтса мойнуна албай да койду, туурабы? Ошон үчүн Аллах Таала не кылды? Жазалап койду да. Иттин кылган ишин чагымчылап келген мышыкка эмне болду? Мышык андан кийин мышыкта нәпсисин кармай албай, ал дагы өзүнүн ургачысына кошулган кезде Аллах Таала тараптан мышыкка үн көтөрүп койду да. Кетишке миялай берет экен. Там башта мышыктын үнү угасыздарбы? Ошо бекеринен миялабай экен да, ошолчу. Аллах Таала ушундай кылып коюптур да. Не кылды? Биринчиси Аллахтын буйругуна, пайгамбардын буйругуна баш ийбестен
Жакындык кылып койду. Экинчиси бирөөдүн кылган ишин, аброюн ачып, шермендесин чыгарды да. Күнөө иш кылгандагы ошо күнөөгө күбө болуп туруп шермендесин чыгарган ит дагы мышыктан эмне болду? Кыяматка чейин ошондой абалда калып кетти да. Бул туугандар, бул жөнөкөй окуя эмес. Сиз менен биз дагы Аллах Таала тыюу салган нерселер көп. Ойлобойли, мен эч ким көргөн жок, эч ким билбейт. Мындай жолун билиш керек дебейли. Аллах Таала көрүп турат. Сиз таап алган ошол жол адал эмес экендигин билесиз, калп эле нәпсиңиз алдап жүрөсүз да. Ошон үчүн Аллах Таала эмнеден тыйган болсо тыйылайлы, эмнеге буйрган болсо буйрукка баш ийели. Ким Аллахтын буйругуна, пайгамбардын буйругуна баш ийбестен, умныйлык кылып, акылдуулук кылып, мындай жолу болобу деп эптеп бир жолун таап кыла бере турган болсо, Аллах Таала ошо ит менен мышыктын күнүндөй кылып шерменде чыгарып коет да бир күнүн ичинен. Элдин астында башыңды көтөрө албай каласың да. Ошон үчүн Аллах Таала тыюу салган сынаа болобу, сүткордук болобу, аракештик болобу, жана башка кандай күнөө иш болсо, ошондон сактануу экен мусулмандарга биринчи очередде милдет. Тарыхтан сабак алуу экен биз мусулмандардын Аллах Таала берген акылыбыз менен экен да туугандар. Ошондой эле Юнус алейхиссалам киттен чыккан күн Ашуранын 10-күнү, Муса алейхиссалам Фираундун азабынан кутулуп, коомун алып чыгып кеткен күн Ашуранын 10-күнү. Мына ушул сыяктуу көптөгөн пайгамбарлар. Балким кээ бир тарыхтар айтат, Ашура күнүндө айтылган себеби Аллах Таала 10 пайгамбарга ушул Мухаррамдын 10-күнүндө Аллах Таала 10 пайгамбарга ийгилик берген дейт да. Ошон үчүн Ашура күн болуп калган дейт да. 10 пайгамбардын атын атап, 10 жакшылык болгондугу үчүн. Ошондон туугандар, ошол 10 пайгамбарга Аллах Таала кандай жеңилдик, жакшылык, ийгилик берген болсо, мына ошол жеңилдик, жакшылык, ийгиликке биз дагы Аллах Таалага дуа кылып, ибадат кылуу менен айтка биринчи каалоочулар ораза тутсун, 2 күн тутсун. Эртең анан бирси күнү. Ораза тутканга мүмкүнчүлүк жетпегендер ошол күнү намаз окусун, Кур'ан окусун, зикир кылсын, садака берсин, ихсан кылсын, жетим жесирге жардам берсин, бир муктаждыгын бүтөргөнгө жардам берсин. Айтор Аллага сүйүктүү болгон жакшы иштердин бирин кылып туруп, ошол кылган жакшы амалдарынын Аллах Таалага ортого салып дуа кылып, Кудай Адам алейхиссаламдын тообасын кабыл кылгандай менин да тообамды кабыл кыл. Канчалаган пайгамбарга жакшылык, ийгилик, жеңилдик берген болсоң, мага дагы жеңилдик бер. Ыйманыма күч кубат бер деп дуа кылып, пайдаланып калуу биз мусулмандар үчүн бул шанс экен да, эртең 1-2 күнгөчү. Ушул күндү өткөрүп жибере турган болсок, туугандар, калган күнү окшош болуп кете берет. Ошого мусулман адамдар мындай белгилүү даталарды, белгилүү күндөрдү кайдыгерлик менен өткөрүп жибербестен, колдон келишинче ибадат менен өткөргөнүбүз жакшы болот. Ал эми урматтуу жамаат, мынакей Аллах Таала берген жакшылыктардын бири мынакей көптөгөн элибиздин дыйканчылыктары бышты, эгинин жыйнагандар жыйнап алышты көпчүлүгү. Шариятыбызда ар бир мусулмандын мойнуна милдет болгон намаз менен оразадан сырткары зекет менен үшүр деген маселеси бар. Ал адамдын колундагы байлыгы анын колунда 1 жыл бою туруш керек да. Коюңуз 40тан кем болбош керек, уюңуз 30тан кем болбош керек. Акча болсо, акчаңыз 300 миңден кем болбостон 1 жыл оборотуңузда турабы, үйүңүздө турабы айырмасы жок. 1 жылдан кийин анан зекет важип болот да. Ар дыйканчылык кылып 500 миң таптыңыз, зекет важип эмес, фарз эмес зекет. Эмне үчүн? Сиз ал дыйканчылыктын 500 миң не кыласыз? Сентябрга жетиспей жок кыласыз. Туурабы? Же машина алып аласыз, же участка аласыз, же той кыласыз, жок болот да. Эмне болот? 1 жылга жетпегендиги үчүн дыйканчылыктын акчасы зекетке байланбайт да. Ал эми дыйканчылыктан бериле турган нерсе бул үшүр. Үшүр деген арабтарда 10 деген сөз ашара. Ошонун 10дон 1 деген сөз ошүр деп коет. Дыйканчылык кылып канча акча тапкан болсоңуз, ошонун 10дон 1-ин Аллах жолуна берүү бул парыз да. Үшүр берет. Ал эми агын суу менен эмес, жеке өзүнүн расходу менен, насос менен суугара турган болсо, ал киши 20-га 1 берет. Бизде адырга дарып заккендер бар, туурабы? Өздөрү расход кылбаса суу чыкпайт, алар туруп калат да. Мына жел тийбес, мына дүкүр жактагылар сен расход кылбасаң өкмөт чыгарып берет да. Сен суу койсоң койбосоң агы берет ал, туурабы? Ал агын сууга кирет. Жел тийбес, кош шипан дүкүрлөр не кылат? Агын сууга кирет. Кыскасы, сиздин ыктыярыңызга байланбастан суу ага берет го, ал агын суу болот.
Ал эми адырдагыларды карасаңыз, ал бечек сокпойт ал. Сөзсүз бирөө дарбызына коет, жеме кылат, өчүрөт. Ошолорго гана мекен 20-га 1 беришет. 20-га 1 дегенде 20 миң сомго 1000 сом акча беришет. 10-га 1 болгондо 10 миң сомго 1000 сом акча берет. Айырмасы ошондо. Ал эми дыйканчылык кылган кезде сиз жерди сатып аласыз, расходун кыласыз, толтур акча коротосуз. Анан сатканда акчага колго тийген кезде сатып алган жериңиздин акчасын, расходуңузду чыгарып салбайсыз. Колуңузга канча тийсе, ошонун 10дон 1-ин бересиз. Мен жерди мынча калдым эле, анан кийин адам салып мынча расход кылдым эле, көлөңкө мынча, урук мынча деп бөлбөйсүз. Дыйканчылыктын үшүлү ошондой болот. Шариаттын мыйзамы ошондой. Минеги адилетсиздик болуп атат дей турган болсоңуз, маркум чоосуз айтмакчы азыр бере бериң, кыяматта сүйлөшүп алабыз өзүңүзчү. Аллах Таала ушинтип мыйзам кылып койгон, шариатта аштырып койгон. Расходун чыгарбайсың, башка кылбайсың, колуңа тийген акчанын 10дон 1-ин бересиң деген. Миллион тапсаң 100 миң бересиң, 500 миң тапсаң 50 миң сом бересиң, үшүр кылып. Мейли ал дарбыз болсун, коом болсун, бадыраң, помидор жерден өсүп чыгып, ошону сатып эле пайдаланган болсоң эсеп да. Анан биздикилер көңүл бурбаган нерсе бедеге бербейт көпчүлүкчү. Бедеге да үшүр берилет туугандар. Ар оргондо канча болсо ошонун 10дон 1-ин бересиз. 70 тай чыкса 7 тай бересиз. 150 пресс алсаңыз 15 пресс бересиз үшүргө, сөзсүз түрдө. Үшүр бербегендин себебинен көптөгөн дыйкандар закат жеп атат да. Эми ойлошу мүмкүн, эмнеге үшүр берсең байып кетесиң деп? Жок. Үшүр бергенден байып кетпесең дагы, Аллах Таала калганына береке берет да. Үшүр менен зекет адамды бай кылыш үчүн эмес, адамдын жүрөгүнө дүнөө кирип кетишин сактайт экен да. Биз ойлойбуз, зекет берсең короодо малың өлбөйт экен, анан зекет берсең магазинде соодаң жакшы болот экен, зекет берсең дыйканчылыгың жакшы болот экен. Ал зекет үшүрлөр дыйканчылык, мал кебиз көбөйүп байып кетишибизден эмес экен. Аны Аллах Таала биздин колубузга берген байлыкты чөнтөккө саламдап жүрөккө киргизип албагыла, 10дон 1-ин бергиле деген экен да туугандар. Үшүр берген, зекет берген адам сараңдыктан кутулат экен да. Чындыгында бериш кыйын. 500 миң сом акча таап туруп 50 миң сомду чытыр бере аласың? Кыйын да. Ошондо бере албастан бөлүп берсем болобу дейт. Туурабы? Айла жок демба, бир бергенге духу жетпейт, нафс чыдабайт агачы. Мейли бөлбөсө да берсин дейсиң да. 5ке бөлөсүңбү, 2ге бөлөсүңбү? Эптеп ошо 1 жыл ичинде 50 миң сомду берип бүтүшүң керек да. Эми туугандар, үшүр менен зекетти кимге берет? Маселе да ушул жерде бизде аябай кыйындашып кеткен да. Зекет менен үшүрдү бир тууганга берсе болот десе таң калат. Неге деп? Жөн эле бере бересиз. Бир тууганыңыз, анын аялы бала чакасы, анын үйү бөлөкпү? Анын бужети бөлөк, чөнтөгү бөлөк. Бир тууган акеңизге, үкөңүзгө, эжеңизге, кардашыңызга бере бересиз. Аллах Таала андан тыюу салган эмес. Болгону үшүр менен зекетти кимге бере албайсыз? Бере албай турган жагын билип алсаңыз, калган бардыгына боло берет. Биринчи бере албай турган жагыңыз ата-энеңизге бере албайсыз. Зекет менен үшүрдү бербейсиз ата-энеңизгечи. Эмне үчүн? Анткени ата-энеңди сен зекет үшүр жок, чөнтөгүңдө акча менен бакканга милдеттүүсүң да. Сен ата-энең сенин зекетиң үшүрүң албай калды, эмне, көчөдө калды. Сен багып чоңойтуп койгон акызына, сен аларды кыңк этпестен айтканын алып бергенге бакканга эмне экен? Бала милдеттүү экен да. Атаңа зекет үшүр берсең эмне экен? Өтпөйт. Берсең эле садака болуп кала берет да. Ошол эле учурда аялыбызга берсек болбойт. Эмне үчүн? Ал биздин карамагыбызда киши, аны биз бакканга милдеттүүбүз. Анын бала чакабызга бере албайсыз. Атаңызга, апаңызга, чоң атаңызга, чоң энеңизге. Ушинтип кете берет, бербейсиз. Болбойт. Ылдыйлап кеткенде балаңызга, кызыңызга, нээреңизге болбойт. Кыздын неберелерине боло берет, балдарына. Себеп ал сиздин урпагыңыз эмес, ал жиен да аларчы. Жиен эл болбойт дейт го, бере берет ошолоргачы. Ал башка бирөөдүн урпагы, ал башка бирөөдүн тукуму. Сиздин мойнуңуздагы эмне экен? Ошол өзүңүзгө карамагыңызда калган балдарыңызга, неберелериңизге, атаңызга, чоң атаңызга зекет үшүр берсеңиз болбойт. Бир туугандарга бере бересиз. Досторуңузга бере бересиз. Бир гана шарты менен, ошол бир туугандарыңыз, досторуңуз бай болбош керек. Сиз сыяктуу зекет бере турган деңгээлде киши болбош керек. Шарт ошол. Зекет бере турган деңгээлде кишиге алып барып зекет берсең өтпөй калат да. Ошого бир туугандар бири-бириңерге бедеңерди бергиле, аяңарды бергиле, жүгөрүңөрдү бергиле, туурабы? 20 тонна жүгөрү баш алсаң, 2 тоннасын беришиң керек да үшүргөчү. Көчөнүн башындагы бирөөгө берсең бербейсиң. Наркы айылда бирөөгө берсе бере албайсың. Жок дегенде өзүңдүн бир тууганыңа бергенге
көзүң кыят деп бересиң да, туурабы? Бир тууганыңа биринчиден зекеттен кутуласың, үшүрдөн кутуласың, экинчиден тууганың менен сен мындай ошол жардам болот да. Убакыттагы болгон туугандар негизи ушундай. Зекет менен үшүрдү дыйканчылык кылган ар бир инсан үшүрүн бергенге милдеттүү. Ал эми зекет болсо өлчөмү жеткенден кийин милдеттүү болот, 1 жылдан кийин. Экөөнү алмаштырып албаш керек да. Жыйырмага бир. Айттым го, сиздин ыктыярыңызга байланган болсо, өзүңүз расход кылып, солярка куюп, бензин куюп, движок менен суу чыгарып аткан болсоңуз, 20-га 1 бересиз. Анан өкмөт берип аткан болсо, ага 10-га 1 берем. Айырмалашам.